Мен киммин, мен бир акын жаман сары. Колунда койкоңдогон калем сабы. Энекем эптеп төрөп койсо керек, кыргызда көбөйсүн деп адам саны. Китепте ырларымдын начары көп. Күйпөктө мелге жетеп жатабы деп. Кез-кезде көк базарга бара калам, соодагер наспай уруп сатабы деп. Мен киммин, мен бир акын жаман сары. Колуңда койкоңдогон калем сабы. Кылган иш ырым менен кубантсам дейм, кыргызды, кыргыз сүйгөн замананы. Арыбаңыз кадырман телекөрүүчүм, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Бүгүнкү поэзия кайрыктарында мына ушундай жөнөкөй саптар менен элдин жүрөгүнөн орун алган акын Байдылда Сарногоевдун чыгармачылык дүйнөсүнө назар салабыз. Байдылда Сарногоев акын 1932 жылы 14 январда Талас облусунун Талас районунун Карой айылынын Кулданбес кыштоосунда туулган. Бирок ал 1928 жылы жарык дүйнөгө келиптир деген пикирин жубайы Зина Сарногоева эскерип калчу. Өзүнүн да метрикам жок, так чыктымбы элүүгө, мезгил өтүп калып чыктымбы элүүгө, айтор билбейм ата-энем өлбөсө, айтып бермек менин жашым жөнүндө деген ырсаптары бар. Кичинекей чагынан үйдөгү эчкилерди кайтарып жүргөнүн, Таластын жилик какшаткан суусун кечип, эртең менен бийик бетке айдап, кечке артынан калбай жүрүп, кечинде кайра кайтып келип, суу жыгылып жатканын айтып көп эскерген. 15 жашка келгенде бири-бирине удаа эле атасы да, энеси да каза болуп, жетимчилик башына түшөт. Ичке баткан ызасынан кошок арман мотивиндеги ырларды чыгарууга бел байлайт. Булбул менен акындар. Гүлдү токой гүл бакчаны кыдырып, сен булбулдун өзүң көрбөй ырын ук. Өзүң көрсөң кубулуна толбостур, көркүн ачар, кол башындай боз чымчык. Сезимине алып келер жылуулук. Сен акындын ырын окуп, ырын ук. Өзүң көрсөң карапайым бир адам, көргөн жерден кеткен келет бурулуп. Поэзия салтын ойлоп баштагы, акындарды булбул дешет жашкары. Булбул болсо эмнеликтен алардын бири жаман, бири жакшы жазганы. Ар ким айтар окуп, угуп көргөнүн. А мен болсо минтип айтам, жөн-жөнүн. Акындардын халтур шигин көрсөм да, мен булбулдун халтур шигин көрбөдүм. Чоклардан көрүнгөн ырас бүркүт бизде эмес канаттоо. Кең асманда канаттарын кагатшоо, акыл эси адамдан кем болсо да, көздөрү анын көргүч да сабаттуу. Көп кылымдар көкө турган кошуна, кезек-кезек келип конуп чокуга, кыргыз жерин кымбат баалап карайтал, салып алып алакандын отуна. Сен чыныгы улуу болсоң элиңдин, элиң үчүн баарын өттөп өмүрдүн, булуттардын арасында жашынбай, бүркүт болуп чоклардан көрүнгөн. Булакка алдастап бат-бат дем алып, арыкка боюн ургулап, аманбы курбум дегендей, агасың булак шылдырап. Билерсиң бала кезимде, көп жолу сенде бойлогом, убара кылып шарыңды тегирмен салып ойногом. Калкыткам көлчүк жеринде, кайыкты жасап кагаздан, көйнөктү чечип жалбызга, кириңге мысып баратсам. Ойногун дейсиң эми да, кайрадан бала болбосмун, жээгиңди бойлоп мен чалып, бөбөктөрүм ойношсун. Кыз бурак сүрдөнтүп, сөз айта албай көпкө жүрүп, сүйлөшсөм, сүйгөнүм бар дедиң күлүп. Ай өттү, бир нерсени шултоо кылып, акырын комнатаңа барсам кирип. Өзүңө ичке назигобон салып, ойлонуп, бир азыраак токтой калып, жатыпсың окуп жаман китебимди, сезимге эчен түрлүү ойго батып. Ошондо кубандырып сен кыз бурак, ордуңдан тура калдың этип булак. Сүйсөң да, сүйбөсөң да жыргай түштүм, сезимге из калтырып жанып кулак. Жаш жөнүндө эл ичинде жүрө берсе башы сен, эй боз балдар ойго жетүү бат экен. Эңсеп жүрүп жолдош болсом сырдашып, 25 жашта эле жаш экен. Мен ойлогом 25-тин белинде. 20 жылы токтойм го деп кеминде. Токто кайда колун берип коштошуп,
кете берди достошолуу деримде. Мен ойлогом 25-тин билимде. Парк барго деп мен көрбөгөн өмүрдө өтүп кетти ресторан, бильярдың. Кайсы жерде айтып берчи деримде. Жыйынтыктап айтып берем, айт десең. 25-тин даңкы гана башка экен. Текке кетпей тер агызса эл үчүн, жаштын баары жаман эмес, жакшы экен. Согуш бүткөндөн бир аздан кийин Үсөнбек Өмүралиев деген айылдашы аскерден келип, элге тойчук берип калат. Төмөн жактагы Манас колхозунан бир жамакчы киши келген. Ал ырдап атып бир убакта токтой калып, "И байдыш, ары жагын сен ула" деп балага кайрылса, анда байдылда "Тоюңар тойго улансын, келген адам кубансын, тойду берип жаткандар ырчыларды ыраазы кылып чыгарсын" деп дагы бир топ жамак айтып берет. Ошол тойдон түшкөндөн жанагы жамакчы байдылдага бир улак, 2 эчки, 2 жоолук бөлүп берет. Ошентип алгачкы гонорары колго тиет. Ыр жазууга да өтөт. Аны Көк арык мектебинде окуп жүргөндө алгачкы жарык көргөн ыры "Жаз келди" деп аталат. Ошентип анын алгачкы ыры 1945-жылы Талас облустук Ленин туусу гезитине жарыяланат. Кымбатсыңар. Аз эмес дүйнө жүзүндө. Алато сендей жерлер көп. Аз эмес дүйнө жүзүндө. Ысык көл сендей көлдөр көп. Пейжасы сулуу сенден да. Мен көрдүм нечен жерлерди. Тоного тонок сенден да. Мен көрдүм нечен көлдөрдү. Бирок сен мага алато кымбатсың туган энемдей. Бирок мен сени ысык көл сүйөмүн бордош эжемдей. Анткени сенде алато мен өскөн чынар кыргыз бар. Сүйөмүн сени ысык көл сүйүшкөн үчүн кыргыздар. Кыздар жана көйнөктөр. Көк көйнөк, кызыл көйнөк, жашыл көйнөк. Бардыгы махабатка жакын көйнөк. Жүрөктү чытыраткан сүйүү менен жакасын жыттасам дейм жаным дегдеп. Кыздардын мүчөсүнө кыналышып, кыздарда ого бетер сыналышып, келатса кең көчөдө күлкү менен назданып, сыланышып, уралышып, мына кызык, өзүмдөн өзүм эле турамысып. Шай көйнөк, сайма көйнөк, сары көйнөк, бардыгы кусалыкка дары көйнөк. Келатса карлыгаштар кийинишип, көрсөм да көргүм келип, дагы дегдеп. Дартымды дары суудан айыктырып, өзүмдү врач болуп, өзүмдү эмдеп, жүргөн сүйүм жетегүтүн сайын өрдөп. Эк чиркин, жаштык улуу, жаштык сулуу, өмүргө мүрөк суусун тамызаты. Эк чиркин, жаштык тулпар, жаштык шумкар, талыкпай мезгил менен жарышсайы. Өз элге жат. Жасап түзүп башка тилге которсо, жаман ырда жакшы чыгат ошончо. Аны билбей кээ бир акын дердиңдеп, өйдөн сүнөт, өзүм сезип ополто. Ар бир тилде айкын болуу ырларым, алсам дагы алкыштарын кыйланын. Ак калпактуу кыргызыма жакпасам, анда мени акын деп сөз кылбагын. Поэзия оңой ичер аш эмес, же болбосо сормо баткан саз эмес. Өз тилиңде элге жаман көрүнүп, башка тилде мактангандар аз эмес. Акын байкуш жүдөйт экен. Оюн чыны аралаш. Түнгүзө акындар ыр жазат экен. Түйшүктөн мээси чарчап катат экен. Дүкөндөн түрлүү буюм алабыз деп, түш көрүп аялдары жатат экен. Акындар ойлой берип тажайт экен. Таңгамал таттуу уйкуну самайт экен. Эбире бертең менен аялдары канча деп ыр саптарын санайт экен. Жакшы акын ыр өмүрүн тилейт экен. Жакшы аял ал тилегин сүрөт экен. Жаманы көйнөктөрүм көп болсо деп, аз жазса ачуу тилин бүлөйт экен. Ошентип акын байкуш жүдөйт экен.
1956 Москвадан билим алып келген Байдылда Сарноғоевті Ала тоо журналынын редакциясына поэзия бөлүм башчылык кызматка алышат. 1959 жылдан тарта 1973 жылга чейин Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгында адабий кеңешчи болот. Ушул жылдарда ал жазуучулар менен тыгыз иштөө менен бирге чыгармачылыкта жыйнактарын жарыкка чыгарат. 1955 жылы Досторума, 1956 жылы Балам эрген, 1972 жылы Менин батпас күнүм аттуу ырлар жана поэмалар жыйнагы жарык көрүп, кыргыз поэзиясындагы эң активдүү акындардын бири катары тааныткан. Кайра басылса да табылбаган ашуудан берген отчетум. Байдылда Сарноғоевтун бул чыгармасы китептеринин ичинен гана эмес, кыргыз адабиятындагы жалпы китептердин ичинен абдан көп суроо талап менен чыккан жана талашуу окулган. 1986 жылы ашуудан берген отчетум аттуу ырлар жыйнагы үчүн Кыргызстан жазуучулар союзунун Осмонов атындагы адабий сыйлыгы ыйгарылган. Китепке лирикалык ырлары, эпикалык жана сатиралык чыгармалары, термелери киргизилген. Эл анын поэзиясына абдан суусап калгандыгын көрсөткөн. Ырымды сүй. Карындаш, менин сенден суранарым. Канча деп жашай себен сурабагын, 30-дан оодум дешке оозум барбайт, 20-га чыктым дештен уяламын. Атайлап китебимди белектедим. Агай деп көпкө чейин жөнөтпөдүң. Качанкы какпашко деп ойлосоң да жылгындай жигит кезим элестедиң. Китепте бул турмуштан алгандарым. Сындагын, жакшы жагын, жалган жагын, кааласаң мени сүйбөй ырымды сүй, какшыктап катырбасын алган жарым. Толуктун пейли, коноктон эч бир жадабас, колунда барын аябас, толуктон жомарт пейли бар, толкуган күлгө чамалаш. Самасаң барып коносуң, сайраңдап дуулдап оңосуң. Сарымай, этин, кымызын, саат десе уят болосуң. Атайлап көрбөй камылга, акчасыз барам айылга. Аш менен атым дап даяр, ак калпак кыргыз барында. Шумкаруя. Асканын падышасын көрсөң мына, абалтан даңкы бийик Шумкаруя. Айтулуу Семетейдин ак шумкары бир кезде канат күүлөп жаткан тура. Эстесек далай заман андан бери, жок болду кайрартына имерилбей. Бул аска далее турат, далее жапжаш, кыргыздын өлбөсүп жүрөгүндөй. Мына эми уясы бар, шумкары жок. Бир гана сактап калган жаңырыгын, эзелки шумкар ээси баатыр дестеп, эрксизден түтөй түштү каңырыгым. Жоктугубуз билинбесин. Түшүнбөдүм эмнеликтен экөөбүз, кээ бир кезде жаман жакшы дешебиз. Билгин курбум, 1000 жашаган киши жок бул дүйнөдөн, бир өтөрүн өтөбүз. Калар артта кадырлашып сыйлашуу, калар артта катарлашып бир басуу. Тирүүлүктө канча болсо сыйлашуу, өлгөндө да шончо болор ыйлашуу. Ажал келер, оорулардай сыр айтпай, биз кетербиз, бирок калат турак жайга тутка болот балабыз, караңгы үй жарык калган чырактай. Артыбызда өрнөк калса түңүлбөс, балдар менен тирүү жашар, тирүү кез, акыл насаат сөзүбүздү эскерсе, анда биздин жоктугубуз билинбес. Көкдөм келсе көбүктөнүп суу кирет. Суу күчүнөн таштар агат гүлдүрөп, өркөштөнгөн өйдүк сөйдүк толкундар өмүр күчү алып экенин билдирет. Көкдөм келсе күндү карап күлгүлөт, бугуп жаткан бубулга да тил кирет. Бардык жерде махаббаттын сезону магдыратып башталганын билдирет. Халктын кулагына сиңген обондуу ырлардын сөзүн жазган акындын акчыны, кыргызымдын жигиттери, жаштарга Дилбар, Жылкычы Бозой, Жайдын бир түнү, Музыка, Кызыл гүл,
От күйгөн махабаттын милтесине кайсы сенин терезең биз калдык жана башка 60-тай текстине музыка жаралган. Социализм менен кошо жыгылган. Байдылда Сарнабаевдин өмүрүнүн соңку жылдары инсульт дарты менен ооруп калган. Ошол кезде андан социализм менен кошо жыгылгам. Ооруса бутум ооруйт, ашказан таза деген сөздөр калган. Москва жана Совет көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйүндө калып, эшиктен бирөөлөрдүн келип кобурашканын көп күтчү. Элдик этнограф досу Амантур Акматалиев баш болгон акындар, окумуштуулар көп келип кабар алышкан. Акындын оорусу узакка созулган. 2004-жылы 20 ноябрда 72 жаш курагында каза болгон. Сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Булакка алдастап бат-бат дем алып, арыкка боюн ургулап, аманбы курбум дегендей, агасың булак шылдырап. Билерсиң бала кезимде, көп жолу сенде бойлогом, убара кылып шарыңды тегирмен салып ойногом. Калкыткам көлчүк жеринде, кайыкты жасап кагаздан, көйнөктү чечип жалбызга киринге мысып баратсам. Ойногун дейсиң эми да, кайрадан бала болбосмун, жээгиңди бойлоп мен чалып, бөбөктөрүм ойношсун. Кыз бурак сүрдөнтүп, сөз айта албай көпкө жүрүп, сүйлөшсөм, сүйгөнүм бар дедиң күлүп, ай өттү, бир нерсени шултоо кылып, акырын комнатаңа барсам кирип, өзүңө ичке назик обон салып, ойлонуп, бир азыраак токтой калып, жатыпсың окуп жаман китебимди, сезимге эчен түрлүү ойго батып. Ошондо кубандырып сен кыз бурак, ордуңдан тура калдың этип булак. Сүйсөң да, сүйбөсөң да жыргай түштүм, сезимге из калтырып жанып кулак. Ак чыны. Кош бол эми кооз гүлдүү ак чыны. Сага жетпес чынылардын актыгы. Колдон түшүп сынып калдың кокустан, атаганат сенин өмүрүңдүн аздыгы. Чаңкаганда чай кой іч деп мага, белек кылып берген эле жаш сулуу. Сен сынсаң да сени берген перизат, жашасын көп жары менен бактылуу. Улуумун, жашыбак ойногон кез күчүк менен, ийигин ийрип жатып кайран энем, бирөөлөр сурап калса кыргыз жөнүн, кыргыздар кырса бүтпөс улут деген. Жарышып мезгил менен удаама уда, жыл өтүп жигитикке келип мына, ош менен көлдүн берки тоолуктарды ойлосом, 10 табактык киши тура. Эгерим элим аз деп кейбеймен, партия бакыт берди эминем кем, үн созом теңир тоонун чокусунан, улуу элге укуум тең, болсом да көп улуттун кенжесинен, көкүрөк күчүгүм деп эркелетип, көтөрүп келе жатат жер энекем. Ардактуу теле көрүүчүм, ош менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.